Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tug'anlar. Sizlar bilan men Ruslan Saidqaziyev. Tug'anlar, biz hozir Qo'chida Baytgan обласының Leylek rayonining Qulundu айылында жүрөбүз тug'андар. Biz ушундай чарбага кезигип калдык. Булар сатылбайт экен тug'андар. Видеонун башында эле айта кетейин. Булар сатылбайт. Сиздерге бир аз тамаша катарында көргөзүп кетели деп чечтик тug'андар. Бул 1 жылдык мээнет экен тug'андар. Мындай айткандачы, Сейитбек сразу сандан сапатка өтөйүн деп эле ушундай койлордон сразу алып келип тур тug'андар. 1 жылдык мээнет экен. Буюрса иншалла желилер жетип калыптыр. Барыңыздар, машалла деп жаза кетиңиздер тug'андар. Көз тийбесин, өтө сонун мыкты деңгээлдеги солуу койлор тug'андар. Мына ортосунда мына горбуносу вообще сонун экен тug'андар. Машалла. Мына караңыздарчы. Сейитбек мага жакыныраак келиң энди сиз. Сейитбек жакыныраак келиң. Мына. Сейитбек, ассаламу алейкум. Дамжан. Келин, саламатсыңдар. Келип калып, мына шарбаңызды биз тамаша кылып, көрүп кетейик дедик. Мына Сейитбек мыналар 2025 ургач кызлар экен, а? 2025 ургач кызлары. Сейитбек не түрткү болду? Же кызыгуу болду? Кандай? Сразу эле 1 жылдык мээнетте ушундай даражага жетиш. Же өзүңүз кызыгып, сразу сандан сапатка өтүп кетейин дедиңизби? Ушундай, биринчи очередь ушуну неме максат кылдым эле. Сапаттуу нерселерди карабайын деп чечипсиз да? Şu үйдө карап, шуларды ушинтип карап отурам азыр. Машалла, өтө сонун. Бул жерде азыр өзүңүз жана башында айта кеттиңиз, сатыла турган эчтеке жок, а? Жок, сатылбайт. Бардыгы буюрса энчиге деп өзү алып келип тургандар. Мына ошол козуларды, мына койлорду бардыгын энчиге алып келип, мына кочкорду быйылкы жылы кочтуз да? Кудай калса төл ушунан түшөт. Кудай калса төл ушунан болот, Төл ушунан түшөт экен туугандар. Мына козуларды өзүңүздөр бир сындай кетиңиздер туугандар. Машалла, өтө сонун. Кочкорду кайсы айда коштуңуз эле? Бул азыр жерлерде жакындап эле калыптыр. Койлор августтун 1-нен 5-ге чейин качты да бардыгы. Августтун 1-нен 5-ге чейин, 1-нен 5-ге чейин качты. 1-нен 5-ге чейин өтө эттери семиздүү болгон экен да. Ал бир жума аралыгында качып. Козулардын малды биттектеси качып калды, ошо кочкор. Мына ургач козулардан, Мына ургач козулардан эми пока саны азыраак эле ошого ургач козуларды дагы кочкорго кошо берейин деп Сейитбек кече айта кетти эле. Ошондон кочкорду кошуп бериптир мына ургач козуларга дагычы. Буюрса бир төлүн ургач козуларын дагы төлүн алып көрөйүн деп айтып атат өзү. Мына туугандар. Көз тийбесин, өтө сонун. Чарбаңызга береке Сейитбек. Рахмат, катынчыкы боласыздар дагы. Мына мен койлоруңуздар жакына айланып, дагы бир көргөзүп кетерейин, а? Мына туугандар. Сейитбек 1 жылдык мээнет туугандар. Мына бул же койлордун ичинде келген ургач козулар экен. Сейитбек келип тулган козулар экен. Мындай кыначы туугандар. Койлордун ичинде келген экен. Мына кой өтө сонун экен, машалла. Туугандар, койлор жакшылап эле жерлерин көргөзүп калыптыр. Каралар, сынап көңүлчүс. Төл жакын дейт. Караларды караңыздарчы туугандар. Машалла. Сейитбек, селос берип баштадым дедиңиз эле, ошо боюнча көрүм боюнча айта кеттиң. Кандай болду селос? Бул койлор качакты тандабайт экен. Силосту эч беле калдырбай жейт, таптаза бардыгын. Селосту кечесиге силос саарга 1 марта беде берем. Бул малды мен кызыкканып ушу экеле мал эле качак салат экен. Міне, абетте карабаймын. Абетте карабайсыз? Жок, ушу саар менен 1 марта жем берип качак салам. Кечке кайсы малда жем берип атасыз негизи? Азыркы убакта 1 эле марта берип атам. Онун алдын 2 марта жем берип келдим. Мурдалары 2 жол жем берип жүрөт элеңиз. Азыр кочкорго коем деп ушинтип келдим эле. Азыр энди төлдөн кийин дагы 2 марта берип баштайм да жемди. Азыр пока төлдөп алгыча пока 1 жолдон берип турайын. Жем берип турам. Азыр селосту кечинде берип атасыз? Кечке силос берем. Эртең менен беде? Беде берем.
Мына туугандар. Ушундай режим экен туугандарымды айткандачы. Обед жем обедте. Жоқ, обед жемде ham саар берем. Жем кызы бедеден кийин жем берип коесуз. Мына Обедте туугандар. каралбайт. Обедте- караш оңой экен. Обедте карабайсыз. Далага нарык сыртка чыкпайт. Только үйдө. Үйдө эле карап бератам буларды. Мына туугандар. Только эле үйдө карайм дейт. Сыртка чыкпайт экен туугандар койлорчу. Кызыгыш үчүн азыр бул жерде 16 баш беле? 16 баш, кочкор менен 17 баш. Очкор менен 17 баш. Ургач козлардан так 7 баш. 10 та бар азыр. Ургач козлардан 10 баш. 10 та. Машалла. Чарбаңыз өнү көрсүн Сейтбек эке. Мына туугандар. Режим ушундай экен. Мына койлордун этини азыркы учурда декабрдын бүгүн канча сабып калды? Бүгүн 17 декабрь экен туугандар. 17 декабрда койлордун эттери ушундай турат туугандар. 17 декабрь. Нагыз кочкор ургач козларды кууп жеткен. Качканы кача берсин дейт. Жем менен өзүм толтуруп эме кылып алам дейт туугандар. Чоң ойтуп алам дейт. Биздин каналдан алыстабайбыз туугандар. Каналыбызга катталып коебуз. Жакшы чыгарылыш, жакшы видеолордон чыгарып турабыз туугандар. Анан Сейтбек экенин номерин калтырап кетейин десем, Сейтбек эке мен номерим калтырбай эле коюп сатыла турган, мындай айтканда эч немкем жок. Эмки жылы Кудо калса иншалла төл бүтсүн. Койлор эсен аман төлдөп алсын. Андан кийин келип өзүнө бир видео кылып кетсең, ошо мезгилде номерди калтырасың дейт туугандар. Ошо мезгилде номерди калтырасың, ага чейин эме номердин кереги жок, сатыла турган эчтемкем жок деп ошондой деди туугандар. Ошон үчүн номерлерин алган жокмун. Видеода айта кетейин, себеп кече бир-эки чарбаны тарткан мезгилибизде мага дагы чалышып номерлерин сураган эдеңиздер го туугандар. Ошон үчүн сразу видеода айта кетейин дегеним. Сейтбекке сатпайм, номерлерди калтырбаймын. Сатыла турган эчтемкем жок деп ошондой деп айтты туугандар. Машалла, мына туугандар. 16 баш соолук кой. Бир жылда туугандар. Көз тийбесин, өтө сонун. Ма. Жүгүргө чогулган алган.